2017 жылы ушул Сооронбай Шарипович премьер кезинде барып ушул Алабукада Ак Коргон айыл өкмөтүндө Союз мезгилинде салынган больницанын акыбалы менен таанышып, ушул авариялык абалда болчу да, ошол жерге 15 койкалуу 2 этаждуу больница салып беребиз деп сөз берген болчу да. Анан 2018 жылы бул долбоор ишке ашып, тендер өткөн да. Тендер өтүп 36 миллион 249 миң сомдук тендер өтүп, Мастерстрой деген жичка компаниясы утуп алган да. Ошондон бери турат да, акча жок, жылда кайрылабыз, акча жок болуп келип атат да. Ошого быйыл ушул объектти больницаны ушул киргизип берсеңиз жакшы болот эле да. Биз бул объектти сунуштап атабыз. Сметный баасы, подрядный тендердик баасы 28 миллион 670 миң сом чыкты. Буюрса баштайбыз. Быйыл баштайсыздарбы? Мен сунуштап атабыз. Каражат сунуштап атабыз. Сунуштаганда эми айтсаңыздар, эми ушу менен сунуш менен дагы быйыл калып кетпесин деп атам. Каражат бөлүнгөндөн кийин 5-жыл айта алабыз. 5-жыл кетип атат. Аракет кылабыз. Андан сырткары Чаткал районунда Мырзалиев деген мектеп бар, Курулуш айылында. Бул жерде дагы бүгүнкү күндө абал оор, мектеп аварийный абалда окушуп атат. Ошол жерге да жаңы мектеп боюнча ушул айтсаңыз, ушул сиздерде барбы? Сиздерде бар бул боюнча. Ушуну көзөмөл кылсаңыздар. Айта берейин мен пока да карап айтасыз, азыр жооп бересиз. Анан ушу Ак Коргон айылында дагы ушул баягы Чыңгыз Айтматов деген орто мектеп боюнча дагы быйыл өткөндө эле бул мектептер боюнча мен премьер-министрге кирип чыкканмын. Өзүнө дагы белгилеп калган да, быйыл ушу жаңы мектеп салуу боюнча да 1-2 мектептерге аракет кылып жардам берейин депчи. Ошол Чыңгыз Айтматов мектеби жазыңыздар. Өрүктү айыл өкмөтүндө Жуманазаров мектеби турат, авариялык абалда, жаңы салыш керек. Алабука айыл өкмөтүндө ушул Бакамбаев атында мектеп турат. Ушуларды сиз бир өзүңүздүн көзөмөлүңүзгө алсаңыз жакшы болот эле да. Анан мына бул жерде министр, жаңы билим берүү министри турат да. Сиз эми сизге чейинки министр ошол Алабука району иш сапарында көргөн. Ошо районун зданиясында бүгүнкү күндө авариялык абалда да иштеген жетекчилер ар жерде отурушат да бүгүнкү күндө. Анан бул боюнча ушу өзүңүздүн оюңузду айтып койсоңуз жакшы болот эле да. Жаңы здание салуу боюнча. Министр мырза, билесизби бул боюнча? Айсбек Атакозуевич, азыр чындыгында бул проблема бул жалгыз эле Алабука районунда эмес, бул эми жергиликтүү бийликтер менен да сүйлөшүп атабыз. Ошо райондук катыраак айтсаңыз мен угулбай атам. Райондук билим берүү бөлүмдөрүнүн имараттарына ремонттон өткөрүүгө жардам берүү максатында жергиликтүү бийлик менен да сүйлөшүп атабыз. Өткөндө ошо каттарды жөнөткөнбүз. Жергиликтүү бийлик кандай кылат алар? Алар салып береби? Жок, ошолордун балансында да. Анан биз башка каражаттардан биз ошо материалдык база боюнча жардам бергенге аракет кылып атабыз. Азыр Дүйнөлүк банктын долбоору менен Сиздин зданияңыз ушул жергиликтүү бийликтин балансында болуп калат. Районунун зданиясы мисалы. Жок, ошо бүт зданиялар ошондой да. Биздики болсо ошо методикалык жактан анан берки материалдык базасын чыңдоо боюнча. Жок, сиз бул боюнча маалыматыңыз жок. Сиз карап көрүңүз дагы, макулбу? Эми сиз жаңы келдиңиз, мен ошон үчүн сизден сурап атамын. Рахмат, тактайын. Тактаңыз, анан жооп бересиз да. Кат түрүндө бериңизчи бир. Ушул боюнча. Тиги больница боюнча карадыңыздарбы? Эмне болду? Быйыл киреби, кирбейби ошону конкретно айтсаңыздар. Больницаны айтканбыз, Сатимбай Мырзалиев деген атындагы мектеп боюнча, Кайсы боюнча дейсиз? Мырзалиев Сатимбайдын Чаткалда. Чаткал боюнча. Больница боюнча маалымат бергенбиз. Бул мектептин сметалык баасы 142 миллионго чыкты, оборудование менен чогуу. Азыр немеде турат? На строительно-монтажный работы тендерде. Тендерде? Сунуштайбыз. Больница боюнчачы? Сунуштаганбыз 23-жылга уже подряддык фирма конкурс өттү.
больницаны уже немеге Тендерлер өткөндө только каржысын чечип бериңиздер, каржы кайта баштай бербейсиздерби быйыл? Биз тизмеге киргизип атабыз, Минфин менен чогуу карайбыз анан. Минфин менен, Жакшы, менде эми ушул башка суроом деле жок. Эми ушул көзөмөл кылсаңыздар, анан бир мындай чечкиндүү кадамдарга барсаңыздар жакшы болот эле да. Анан кийин карайбыз, кийинки жылга да өтүп кетебиз деген болбой мындай. Да, нет деп мындай так жооп берсеңиздер.